Бүгүнкү күндө айлайлы коноктосуу кызматын уюштуруп, боз үйлөрдү тигип, улуттук тамак аштарды сунуштап келишет. Мындай аракеттер жергиликтүү калк үчүн кошумча киреши булагын түзүп, үй бүлөлүк бизнесинин өнүгүшүнө шарт жаратууда. Чыр айылынан Бозбешик айылына чейинки аралык 13-14 километр ылдый Марко Поло деген Кыргызстанга белгилүү пансионаттагы ушу биздин жээкте. Анан айылыбыздан Оргочур айылынан Бозбешик айылына чейинки асфальттын бүткөнү 2-3 жыл болуп калды. Ошол асфальттын бүтүшүнө, асфальт жолдун бүтүшүнө байланыштуу буяка азыр жайкысын эс алуучулар абдан көп келет. Ошонун негизинде айылыбыз болсо ушул боз үйлөрдү тигип, быйыл эле бир 30дан ашык боз үй тигилди. Анан ошол туризмди, туристтерди тоозуу менен дагы тиричилик кылышат. Жайкысын 2 ай сезондо, көлдүн сезонунда да ушул жактан дагы каражат таап алышат. Туристтерди өзүнө тарткан негизги өзгөчөлүктөрдүн бири айылдын табигый кооздугу жана кыргыз элинин каада салтын жакындан таанытуу мүмкүнчүлүгү. Айыл тургундары туризмди өнүктүрүү менен бирге жаратылышты коргоого да өзгөчө көңүл бурушат. Алар келген эс алуучуларды айлана чөйрөнү таза сактоого чакырып, экологиялык туризмди өнүктүрүүгө аракет кылып келишет. Эң биринчилерден биз болуп келгенбиз, биринчилерден болуп биз иштеткенбиз. Андан кийин шүгүр мына баары келе башташты. Буюрса жакшы эле болот деген ойдобуз. Айыл башчы айыл өкмөт жагынан светибизди берди, суубузду берди. Адистердин айтымында элеттик туризмди колдоо аймактын социалдык экономикалык өнүгүшүнө өбөлгө түзүп, жаңы жумуш орундарын түзүү жана жергиликтүү калктын жашоо деңгээлин жакшыртууга жардам берет. Көлгө 2,5 километр аралыкта турабыз. Көлдө 2,5 ай туристический сезон болот. Ушул жерден биздин айылдан бир 40-42дей жарандарыбыз ошол жерден барып боз үй шарчаларын куруп, ошол жерден эл кабыл алып, кызмат көрсөтүү менен иш алып барышат. Бозбешик айылы өзүнүн кооз жаратылышы, меймандос эли жана улуттук колорити менен туристтердин кызыгуусун арттырууда. Элеттик туризмди өнүктүрүүгө багытталган мындай аракеттер аймактын экономикасына да оң таасирин тийгизип, жергиликтүү тургундардын бакубат жашоосуна өбөлгө болууда. Жанара Сагындыкова, Асылбек Касенов, Жети Өгүз району.